Эгерде Куран жаттагандан кийин даимий вирт, вазифа, вирттин маанисин билесиздерби? Толук кандуу 3 пара болсун, 5 пара болсун күнүгө калтырып окуп тура турган, карыларды карылыгында кармап тура турган ушул вирт болот. Түшүндүңбү? 10 жыл медреседе окуганың ал пайда бербейт эгер 1 жыл кайталабасаң. Күнүгө 3 пара, 5 пара кайталап, мына ушул сени кармап калат. Эгерде ушуга амал кылбайм, мен окуй албайм деген адам болсо, Куран жаттабай эле коюуну сунуштайт элек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Та'ахадул Кур'ан, фаваллади нафсу Мухаммадин биядихи." Куранга бекем болгула. Мухаммадтын жаны анын колунда болгон затка ант ичип айтам: "Лаху ва ашадду тафаллутан минал ибли фи уқулиха." Анткени ал төө жүгөндөн бошонгондо канчалык тез кетсе, андан дагы тез качат Кур'ан. Пайгамбар алейхиссалам айтып атат муну. Сиз экөөбүз ким болуп калдык? Буну сахабаларга айтып атат. Сахабалар күнөөлөрдөн олак болчу, көзүн сактайт болчу, арамдан олак болчу. Биздин төгөрөбүз бардыгы күнөө болуп атса, кантип анан виртсиз Куран кармайм дейбиз? Ушунчалык кары болуш керек. Эгер ааламда Курандар жок болуп калса, адамдар сизден келип көкүрөгүңүздөн Куран ала тургандай болуш керек. Ошондой хафиз болуш керек. Түшүнүңүздөрбү? Өзгөчө кээ бир достор айтып калат: "Такрор жок. Качан орозого катым өтүн? Эми орозо жакындаса аны такрор кылабыз." Алла сактасын, бул кандай болуп калат? Жыл бою эч нерсе жок, орозодо такрор бар. Мунун эмне пайдасы бар? Орозого жетпей Куран жок мезгилде өлүм келип калса эмне болот? Андан көрө кээ бирөөлөр айтат: "Кышында бошогонумда Куран такрор кылып алам." Куран эмне ушунчалык кадырсызбы? Адам бошогондо окуй тургандай китеппи? Жок. Балким Курандан карысыңбы, хафизсиңби, Курандан бошосоң калган ишиңди кыл. Затан Куран сага дүйнө акыретиңе жетиштүү. Эгер ошого якиниң, ыйманың, махаббатың, толук ишенимиң болсо.